Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, Сағат Нұрғалиевич. Hoş geldiniz біздің районға. Мен Қашқасу айлы өкіметіне қарашты Атсу айынан болам. Атсу айлы білсеңіз керек. Ат-Жүзмин Мамазияев Әбдімәлік атым. Бізден айыл 3100 метр бейіктікте деңізден деңгейінен, ал жерде 400-500 қожалық жашайды. Біздің көйгөйіміз 95 жылы үліш жер алғанбыз, 70 сотықта. Ал жерімізді 2022 жылға шейін жақшынаққа іштетіп келгенбіз. Ал жерде талаш жоқ, бардың өзінің құда іштейді. Бұл жерден бір көйгөй шығып, 22 жылы 98 жылы шыққан тоқтың 22 жылы бізге жетті. 22 жылдан бері ошол жердегі пенсияға шыға тұрған адамдар, жөлөк бола тұрғандар жерін жоқ деп, азыркы күндө bir 4-5 адам 4 жылдан бері оштон чечим чыгартып келди. Ар бири өзүнө барганда да ол жерде чечимди сот бир эле жол чыгарып бербейт экен. Bir жол барганда эле 6-7 жол ора болуп, 6000 сомдон 7000 сомдон акчасын кетирип, баягы адвокат жалдап, ага акча берип, элдин кыйынчылыгы ушун азыркы мезгилде аябай оор болду. Ошону Атсу элдин атынан сизге ошону жеткирген келдим. Сизден сураныш ошол 98 жылга чыккан токтомду жокко чыгарып берүүңүздү сурап кетебиз. Сапсалык жактан кимдер бар? Жоктор. Эмне андай болуп калган? Бул иш боюнча мындай кылайлык, могу жыйындан кийин мага кайрылсаңар, соттон чечим чыкты деп атпайсызбы? Мен бүт баарын иликтеп, ушул туура жолун көрсөтүп, ушул мыйзамда каралган тартипте арызыңарды бересиздер. Өкмөттө берген акимчиликтен, катастырдан бул нерсе чечилген жок. Бул барып туруп, бошто барып туруп, ошол жерден адвокат жалдап, ар бир адам өзүнчө барыш керек экен. Ар бир адам барганга 24 дыйканчанын жери жок, нөл азыр. Ошол нөл болгондуктан ошол элдин баардыгы ошко барып, баягы чечип келгенге мүмкүнчүлүк жок. Ошол бир токтомду чыгарган 98 жылдык токтом, 20 жыл жашап туруп, 20 жыл башып. Кече сенилип, анан бизге келип көрсөтүп атат. Мен түшүндүм. Түшүнүктүү, мындай болгон, мен деле түшүндүм уже. Сот, кадастр, аким үчөөңөр ошол 24 кишини чогулткула дагы бул маселени чечкиле бир жагынан. Түшүнүктүү, мыйзамдуу жагын карагыла, канчалык жардам керек болсо ошол жардам менен чечкиле. Керек. Assalamu alaikum. Sadır Nurgulayev, jana ошондой эле Центрден келген имамдар. Биздин чоңайга куп келишиптер, менин экеле көйгөйүм бар. Менин көйгөйүм соц боюнча аялым 78ге чыккан. Тамагы ооруп келе албай калды. Азыркы учурга чейин баатыр эне наамын ала албай жүр. Кыздары баатыр энеге чыккан. Мен удемление туруп документтерди создап жөнөтсөм, ал жерден чет жакта иштеп жүргөн балдарга справка керек экен. Ал жерден жашап атат деген справка бербейт экен. Иштеп жатат деген справка берет экен. Ошону кошуп жөнөтсөм, сенин справкаң туура эмес, жашап атат деген справка алдыртып берген, андан кийин ошол эме болот экен. Уже 4 жыл болуп калды. Алып келгенде дагы чогулушка коюп, нары берип чоголай айыл өкмөтүгө заданияны берген. Бирок азыркыга чейин ана бир дагы кызыккан адам жок. Мен өзү чоголай айыл өкмөтүнүн кыз илештирүү кыштарында турам. Фамилиям Гүдүбаев Нурманов. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ошол кемпиримди каттайып калды 78 жашта, баатыр эне наамын алып берсеңиздер. Аялдарды куттуктаганда жөн эле көзгө жаш алат, тамагы ооруйт да, тамагы чыкпайт. Сизге суроо, түшүндүм акча. Сизге суроо. Маселе, кыз илештирүү кыштарында Жактырыңыз, биринчи суроону бүтөлүп, анан экинчи суроону. Ким тиешелүү, аким колго алганда, бул өзү көзөмөлгө алганда берген. Жетип ала төрөгөн энеге баатыр эне дароо берилиш керек. Туурабы? Неге берилбей жүрөт? Ушунча жылдан бери. Акыркы балаңыз канча жашта? Эң кичүү балаңыз. акыркы баланы чакалып калды. Неге бербейсиздер ал баатыр? Таптап туруп беребиз. Бериле таптап туруп. Экинчи маселе биздин кышлакка 3 километр
asfalt döşektirgan bolup 1 kilometri bütken, kalgan 2 kilometri bütmey kalıp kalgan. Bizim kışlaktan şahıl taşıyıp eken bu oğur maşiniler yolun boydaki yüzlerge sapsen çanı basıp kalar. Eğer bir küçülük olsa oşan 2 kilometre жерге asfalt bastırıp verseniz. Ben oşan köygenim için sizden ayrıca benim kentirim yönünde Oldu, kempirinizin meselesi çeşitli. Ben bir yaka жазып aldım. Особый emeğe op koydum, atletken op koydum bunu. Günde bana kompüter açkanda görünüp durat, ben sizin kempirinizdikin Batır enesini kontrol edip duramam. Minister buna, görünüyor buna. Ben kakşap aytıp belatam buna, 5 yıldan beri. 1 kilometre yol ne kadar jasap aldı. Buna daha bir misalda 1 kilometre jasap koyup kettiler acerga. Al yol 5 есе kımbat bolup salındı buna. Tura hocet duramaz mı? Tura. Salamadoviç. Buga чейин мындай болуп тур да, илгертен бери эле жолдорду эмне үчүн айылга апарып туруп 1 айылга 1 километр салып коюп анан кетип калат. Ал айылга мына 3 километр жол салыныш керек эле деп атат. Кээ бир айылдар бар 10 километр салыныш керек. Анан айылдын бир көчөсүн, бир мындай центральный көчөсүн 500 метр 1 километрди жасап коет экен дагы, министрби, депутатпы, анан барып мени шайлап кой, мен жасаптым дейт экен да. Ал жол 5 есе кымбат жол менен бүтөт да, расход менен. А жолду салыш үчүн 5 километрден минимум 5 километрден кем эмес салыш керек. 5-10 километр жерге барып туруп ал жерге бетон жанагы асфальтта бетон саласың, ошончо техника апарасың, ошончо инертный материалдарды ташыйсың, ошондо арзан болот себестоимость. Мына мен какшап келатамын, дагы деле баягы 1 километр жол сала койбой адаттар бар экен. Кайсы жол салынып калды эле? Кайсы жылы салынды эле айтыңыз жакшылап. Я мен сага эскертүү бердим, эгерде дагы ушул күндөн баштап, ушул жылдан баштап дагы улана турган болсо, 1 километр айылдын ичи, анан дагы бир жерге 1 километр, анда таарынбайсыз. Жарайт. 5 километрден кем эмес. Айылдын иштерине кирдиңби, киргенден кийин бүт айылды жасап чык. 500 метрин жасап коюп, анан калган айылдын жолдору чаң басып жатпасын андай. Бundakta Salamadoviç, bundan mesele asfaltta betonный завод жок. Биз болсо мына акыркы 3 жылда siz bölüp bergen каражаттын негизинде 10 завод алдык, бирок аларга Ош, Жалаба, Чүй, Көл, баягы жол көбүрөөк жерлерге койдук да. Азыр кай этапта биз бул жака завод алып келишибиз керек. Себеби дегенде Оштон алып келип салган асфальттын сапаты да начар болот. Мен ошону айтып атам. Элестетме, чоң айылдын бир айылына алып келип туруп 1 километр асфальт басып кеттиңер. Не деген расход кылдыңар, перерасход кылдыңар. Чыгым. 5 есе кымбат салдыңар ошол жолду. Ортодо акча жедиңер дагы. Мен сен айтып аткан жокмун буга чейинки министрлер, бул киши жаңы эле министр болдуңар. Ортодо жедиңер акча. Мына монча техниканы алып бардым, монча сарерка кетти, анан асфальтты бияктан 200 километрден таш бардым деп туруп. Ошон үчүн айтып атам, 5 километрден кем эмес жол жасалбаш керек. Айылдарга да жетебиз. Жеткенде айылдарга 5 эмес, 10 километр, 20 километр болот бир айылдын жолу. Эми айылга жеткиче чейин биз жанагы райондор аралык 2 айылдын ортолорундагы жолдорду салалы деп атпайбыз. Стратегический баягы биринчи эмедеги жолдорду, кезекте салынып турган жолдорду. Андан кийин анан айылдарга жетели. Антип баягы депутаттын суранычы, анан колунан келген министрдин суранычы кылып салбагыла азыр болду. 1 километр жол, 500 метр жол. Жарайт. Birinci mikrofon. Men Çoğalay rayonunun Karlagay'ın turgunu. Mesela 8 yıldan beri çıkarıyordum. Nurke Dekan çabasının Ülüş şehrinin nemesi bunday. Toktomu çok oldu. Zaten kiteye verilgen yaşadık. Onun için adamға 35 sotik yer verilgen dağı 4 hektar 55 sotik yer alganбыз. 1995 жылдан бeri төлөмүз отол керек алды. Токтомуну акимдерден кабыл алып беришин. Развитияга тиешелер барбы? Соцразвитияга тиешелер. Неге пенсияга чыкпайт 8 жылдан бeri? Эгерде жери бар болсо, соцфондко төлөп келаткан болсо, неге чыкпайт? Rayonun жетекчиси. Аким, siz караңыздагы азыр чогулуштан кийин кабыл алып, арызын угуп, документтерин текшерип көрүп, эгерде төлөп жүргөн туура болсо, соцфондко жери бар болуп төлөп жүргөн болсо, немеден да чыгарып алат пенсия. Минимальный пенсия азыр канча бизде? 8 миңге жетип калды, чыгып калды. Айына 8 миңге чыгып калды. Кабыл алып азыр.
Kiyinki. Ekінші микрофон. Urmatlı. Sadık Bodaviç, siz özünüzün hakkında da biz. Çalağaydı, çegara zonası hep biliriz, kömürleri buna sizler sol Çalağay zonasına çegara makamını vergensizler, batken misyak böyle. Bürok, finans ve patkriplengesi bol boy kaldı da jеңилдиктер yok, pensionerlerge kандай rayonda ölüp turup onu batkenge berilgende aksa verildiği kaldı da uşol жағын чечип койсоңуздар жакшы болот эле. Мына алыста эч ким келбейт экен, асфальт жолу багы жок деп атат. Ошол райондун чегара зонасына бериле турган акчаны ушуга берсеңиз бизге бербей эле ошол асфальт жолун салып коет эле да. Рахмат. Анан экинчи жанагы аксакал берген объездной центрди айланып өткөн жол. Кытай кайдыгын жолу бар. Ошол транспорт министри ага жерге асфальттын кереги жок. Фуралар өтө турган кылып эле тегиздеп берсе, ошол жол дагы чечилип калмак да. Ошол менен айтайын дегем. Рахмат. Жол министри Есталова. Kiyinki mikrofon. Ekінші микрофон. Мен айтпай тауарды Қашқасуға үкіметінің 2015 жылы Қытай келісіміменен инвесторлармен газ бойынша газ түтігі бойынша судаш біздер. Бұл 2015 жылы компенсация төлемімен 2018 жылы аяғы 6 жылдықтарға төлеп тұрып 30 жылдықтарға төлебей қалды. Қосымшасы баяғы 30 жылдықтар, 35 жылдықтарға біз 40-50 киши үлгісіз қалып жатамыз. Өкіметтен жер беріледі, сіздерге қайтарымын өтілді. Арендаға жер беріледі деген, ол жерде жоқ. 18 жылда келісімде жоқ. 18 жылдағы келісімде бергіле десек, баяғы 2015 жылдағы келісімде копия көтеріп тұрып баяғыда қолыңызға беріп. Менің түсінігімде газ өтчү, труба өтчү жерсиздик болуп калган, аны компенсация беребиз деп, бирок бербей жатат. 2018 жылы 15 берілген, 18 берилбеді. Аким бар бул маалымат боюнча? Бұл бойынша мен сізге Бақыт Тұрыбаев келгенде де бердім, депутаттар келгенде де бердім, бұл қарызы болды. Акимдин жообу калчы? Бұл газ түтүктөр боюнча булар сатып жіберген. Бағаны несебе шығарып тұрып сатып алған, анан айрымдардын су түтүктөрүн аренда калган. Булар жана газды сооружениялар тура туруп ченip булар багында саткан. Анан ошол жанындагы эле үлүштүнеси газдын түтүгү өтөт деп 6 жыл сайын булар аренданын договорун узартып компенсация акча алып келишет. Булар ошону талап кылып атышат. Мыйзам боюнча биз былтыр тастыктап түшүндүрүп бергенбиз. Кошумча Айдосуга жер боюнча биз жана жогоруда айткан 2000 гектарга чейин деп бул планга койдук. Айдосуга жер которулган болсо биз камсыздап беребиз. Канча иштетип алып болсо мүмкүнчүлүгүнө жараша. Айдосуга жер менен камсыздап. Чечкилер бар, ошол жер үлүшү барлардын бардыгын сатып ийгендерин кошуп туруп чечип, тактап барып точканы коюп коюлар. Мындан кийин мындай маселелер көтөрүлбөсүн. Üçüncü mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizim Çağlayan'a hoş geldiniz. Ben Atatürk'ün Cerbaşay'ın turgunu Arzukul Atkoviç. Arzukul. Ben şu köy yıldan beri şu Altındara Dikhan Çarvası'nda Dikhan Çarva müçesi olup şu balam bulgu 95. yılda. Bu şu balamdı nizamsız köylüğünü berip başında. Kim başka köylük berip Göz Reisli'deki turgunlar üçün kıskası köy yıldan beri tartışıp gelişti. Prokuraturaga bersem kıskası жердің bütün birlikteğinde çeçen vardı. Arka sizge kaymışta tura geldi özüm çeken mesele. Şunu bir göz önünüzde alıp Kaysı organlar teşhirli bulmasın. Kimge teşhirli? göz önünüzde alıp bu şunu benim bir mesajım içerisinde verirseniz olur. Biz öte birimizge birimiz şu nime olup tavız da. Babası Dikhan Çarva'da cevap verdi abi. Gibi ошол себептен бере алат аста. Магниста кылышкан бардыгы айыл өкмөттө катталып турат. Налогун төлөп жүрөм. 26 жылдан бери Дикхан Чарванын башчысы пайдаланып атат. Налогун төлөп жүрөм. Көйлүгү мына айыл өкмөттө катталып турат. Балам тизмеси турат көйлүктө мына. Көрсөңүз болот. Мыйзамды отоло бузган. Кабыл алууга дагы чечип бергиле, эгерде чечилиш керек болсо чечип бергиле маселени. Hoş geldiniz bizge Sadık Yapar. Sizin pekeniz aldan kişi oldu bizge. Ben buna bilmiyorum çağdan kayıpçıdan sizge. Atınızda kimsin? Ben Topçubay'la bileyim. Şu Darot Kurban'ın turnuğunun özüm gelecek balık akçası da işlek bilgelim. Çağdan bir terbiyatçı olduk. Bizim
Bizim sergimizde öğrenci sosyalinde bozup kayramamlı caminin tuğladıklar. Yok bizi şu dedi buzattan mezilde bizge üç grup alıp işlegenimiz. 3 grupların biri de George White'de 100 sergide çağırıp biz 100 sergide işte bakanız. 100 sergide şu oldu. 55 balanın nimesi bilim bir yeri bizge vardık nimeli yetekçiliği var. Ruhsatını. Şunu işlettik kandı. Bu rayonun içinde o nimet bilseniz de ayacak şu olan kazanabilseniz. Kaçanlı işlegen rayon işlettiğinde var. Şu dedi. Var çok nimet olanlar. Şurada bir kazanabilseniz size sorarmış. Çok bu işlegenlerden kızıkçılığı benim. İki grup aklavızda bizim bir gruptan yoğun hareket kılışıp özümüz kurbanı bize toğul rayında kış geldiğinde ayağı soğuk bulup kaldarımız azrak bulup para serviklerden akçaladı. Var bir servis düşünce olsun bizde memler özümde altı jet bala kravat kanlık grupanda şehirgen Murat var diyen terbiyatçı oğul kal diye soluğa baylanışlı o hareket ettim. Ben özümde alıştı geldim. Yenin aklından yetekçimiz bala az diye buraya olacağız para verip Ökönün ortaokulda gelişim bir yolda kalanlıktan bizge ölçüştük bile şundan elime tutup mizamsız gruplar çıkar bir düşün işten çektik böyle. Niye bir Rayno'ya geldim? Rayno'ya var. Şunda yol müsaade edin. Herkese de arkalarından kurbardım. Niye? 3 gün. Oldu, düşünüktü. Bunday meselelerde bu cergilikti, birlikten geldi. Hakim, sizin meselenizde. Şunlara karşı gerek. Ama siz cevap veriniz ki bu mesele boyunca. Niye o ölçekliği var? Hurmatly Sadır Nurxo'yevich, Avval ministri o'rinbosari Jusubekova Nadira Sintashovna. Men bu masalani bugun tanishdim. Men chiqqanda agarda mumkin tushirib bersangiz, men arizini alayindagi taqiq barni deb chiqaman. Teşekkür hakim. Sizin işiniz de var. Kaçan bol otkan okuyor. Sadır Nurxo'yevich, bu Жаш келечек балдар бакчасы авариялык абалга туш келгенде биз райондун өнүктүрүү фондунан курулуш ишин баштаганбыз былтыр. Эми сайты жабылып калбасын штатын кармап туралы деп бир үйдү ошол жерден арендовать этип бүгүнкү күндө иштеп келет. Ошондо шартына байланыштуу группа кыскарган. Ошо кыскарганда эжелер туш болуп калган экен, азыр айтып атат. Быйыл сентябрь айында куруп бүтүрөбүз, кайра басына өтөтүп жумушуна келет. Бүткөндөн кийин кайра сентябрь айында иш менен камсыз ордуна келет. Түшүнүктүү бул. Экинчи. Саламатсызбы, урматтуу Сатыр Нуркожоев. Менин атым Жамыш, жаш элек айылы. Эң чоң тууну өзүмдүн ишканамда өндүрүп даярдап, ушул өлкөнүн ынтымагы үчүн белек катары тартууладым. Анан азыр мен сизге кайрыларым ушул мамлекеттик тууну жасоого менин уруксат кагазым болбой атат. Экономика министрлигине, башка маданият министрлигине, жогорку кеңешке ар кайсы жерлерге кат жазганымда бардык иш жүргүзүү боюнча уруксат кагаздары берилет экен, бирок ушул мамлекеттик атрибуттарды жасоого ушул урматтуу президентибиз сиз гана уруксат берет экенсиз. Менин кайрылышым ошол. Суроо, жана Ала Тоо аянттагы илинип турган желекти ошо сиз жасап бере аласыз ошону? Биринчи мен жасап бергенмин, биринчи сиз көтөргөн эгемендүүлүктө. Сиздин мекемеңиз каякта? Бул жердеби? Мекемеңиз каерде? Менин мекемем Ошто. Оштун өзүндө. Анан баягы сынооско учурап калган, мен ал сыноос боюнча сизге демектейм. Өлкөдө андан башка деле көйгөйлөр көп. Кудай буйруса мен азыр бир жерде арендага иштеп атам. Ишканам иштеп турса, желектердин бардыгын сизге заказ берсек, сиз жасап берип тура аласызбы? Жасап берип болот. Ооба. Анан кечээ сиз заказ бергиле. Бияка заказ бергиле, башка чет өлкөгө тияк эмес. Анан ошол мени бир убактыңыз болсо, ынтымак ордуда бир 5 мүнөткө кабыл алып койсоңуз, себеби өлкөдө дагы мынау жаңа ачылып аткан мектеп бала бакчалар боюнча кыргыздын жоголуп бара турган каада салтыны, үрп адатыны, мынау керемет үзүскө чагылдырылган сонун картиналарды жыгачка ушул кол өнөрчүлүк балдар менен жасаймын. Бирок азыркы күндө бардык тармактар боюнча Кыргызстанда кадрлык маселе жетишсиз. Мен азыр баягы стройкада иштей албаган, мисалы баса албаган же мүмкүнчүлүгү жетпеген 20-30 баланы иштетемин. Эгер мен ким Асхат дамыйлар менен берип кой, мага алып келесиң кабыл алганда. Рахмат. Чоңалай районуна кош келипсиз. Чоңалай районуна келип природасын бир көрүп кеткен адам чарчабайт. Биз сизге жардам беребиз. Эгемендүү Кыргызстаныбызды бирге өрүндүрөбүз. Рахмат. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич. Хорват районунун тургуну миссиянын пенсионери Мурзаев Султан. Менин айтайын дегеним, ал жол, бул жол, алдарадагы деп айткан менен
Nasya kuyruktан Navöpke deydi. Mana özünüz gördünüz Darot Korgon yolunun Borbor yolu şu 7 kilometre. Şu 7 kilometre yolun tegerekinde bir yerde bir sapatlı trotuar yok. Yok degende Naglastarovny trotuar yok. Şu trotuar menen maşinada жүрөт, okucularda жүрөt, pensionерлерде жүрөt, балдарыны жетелеген садыгы окшогон чалдарда жүрөт. Ушул жол кандай кылыш керек, кандай министр келеби, депутат келеби, ушул көйгөйдү дайыма мен айтып жүрөмүн. Көбүнчө жол эгиз дагы үйлөр төмөндө калып кеткен. Жолда чыгып кеткен машиналар үйгө чейин кирип кеткен учурлар болду. Андан тышкары ушул жолдо мына көмүрдүн майдасын ташыган машиналар заңда айдап Кытайга кетет, Өзбекстан, өзүбүздүн Кыргызстан территориясында неме болуп атат. Ушул жолду мына өз менен Кытайдын Кайде заводу неме кылган, ушул дайыма айтылат, айтылган менен эч ишке ашкан жок. Ал адамдарды дебейлеп кеткен учурлар, окуучулар туруп кеткен учурлар абдан көп болду. Бирок ушул бойдон калып атат. Жок дегенде односторонний тротуар ушуну бир караштырып берсеңиз, жолдун бар болгон ширинасы 7 метр. Кандай чоң макиналар эртең Тажикстандан каттаса, алар бул международный трасса деп ал закон, бул закон аларга тротуар боюнча тротуар жасап бериш бул өтө деле оорчулук келбейт. Тротуар жасап бергиле. Проекти даярдалып, бүттү транспорт министрлиги каражатын чечип берди. Сентябрга чейин 2 тараптуу тротуар куруп беребиз. Экинчи бөлүм айылдын борбордук бөлүгүнө куруп беребиз. Болду, жакшы экен. Экинчи бөлүгү, экинчи маселе жана майда көмүр ташып чаңдатып атпайбы? Транспорт министрлиги силер текшересиңер тиги перевозкаларды. Обязательно тент жаап алып ташыш керек майда көмүрдү. Мындай ачык ташыбаш керек. Түшүндүңөр? Ооба, түшүндүк. Правиласы бар да өзүнүн эрежелери бар. Ошол эрежелерди сактатып, мындай чаң болуп учпагандай кылып үстүн жаап, бекем жаап алып. Ар бир көмүр ташыган машинанын үстүндө тенттер болуш керек. Тенти жок, вообще көмүр кенден чыкпаш керек жолго. Жол көзөмөлдөнгөн. Мына бул Бурган суу боюнча Сахнолдун ар жагы алайга карайт, Бурган суу өзү бер жакка карайт. Менин бир тууган сиңдим канча жылдан бери пенсияга чыгарбай жүрөт. Келселе Бурган суу китепте жок дейби? Не дейт? Биз о курултайга кат менен жазылдык деп, мына 10 жыл мурун айтты деп чечилет деп. Шуга чейин чечилмей келет. Шуну чечип бериңиздер. Жогорудагы айткандай 4 айыл бийик болуу статусун албай калгандыгында булар пенсия 4 ай, 4 ай. Бурган суу ынтымак карашыбак айылдар боюнча. Бул эми мындайда муну жана кеңешмеде мага белгилүү болду. 2006 жылдары биз кабыл алганбыз, анда мен депутат элем, 1800 метрден өйдө айылдардын бардыгы бийик толуу айылга кирет деп. Льготалар берилет жанагындай. Ошондо бул 4 айыл эмнегедир кирбей калыптыр. Бияк 2000 метрден бийик да, туурабы? Бул түшүнбөдүм да мен, эмнеге мындай 4 айыл кирбей калды? Топтом кабыл алынып атканда айылдар бүктөлө элек болду. Топтом чыккандан кийин айыл статусун айыл статусун ала элек кезде болуп калат. Срочно немедленно 4-төн киргизгиле азыр. Уже айыл статусу барбы азыр? Бүгүн бар. Бүгүн бар болсо киргизгиле 10 чакты күндүн ичинде эле бүтүрүп коет ушул нерсе. Түшүндүң, бул сенин ичиңде экен. Киргизип бергиле да. Рахмат, чоң рахмат. Аксакал биринчи суроо. Assalamu alaikum kızlarım, urmaktуу sadırınız koçunuz, hoş geldiniz. Benim kayda turgan meselem, bunlar büyüklülük doğruluk domuluk boyunca. Buna yetmiş deputat geldiği vaktin takayışın bir kuman kaynatasın. Buna bıyık karındaşın, buna Kolsuzluk Komitetinde de kayrılgan sosyetler arkalı yeldi bağırı kötüle buna hazırda uçurda 4-5 balası bilen benim karındaşım köşede kalıp korkunçundadır. Al özü asker gensip, bir tuğan akası verdiği kayırdağın baldarga zıvana kılıp apanlarda alıp çıkıp kettiler. Bu üyesilerdi teşeler yok. Bu üyenin tatecini karaştırdı etti. Bağırdık baylıklarını tuğanlarına ecesiyle katlatıp, hazır hiç nersesi yok, gaday olup kalktır. 80'den aşık zapravkası var. Kırgızdığın bir metsenatımın de özünü kitapta kirgizgen bay, üçüncü hazırdı 5 falan inesini 60'a yakında
Nevre suyup otura turgan кезде sen köçöde kalış керек deydi. Бұл бойынша мен хабардармын, интернет бұлақтарынан көрдім, бір, по-моему, қамалып шықтыбы, же шыға кетті. Камалып чыкты өткөндө ошо Қамалып шықты, мен мурдагы депутат болса керек эле, по-моему. Мен ошон үчүн интернет бұлақтарынан эле билем, башка маалыматым жок. Прокурор дагы кимдерге деле иштеди, ички иштер кызматта өкмөт биргеликте иштеп туруп ушул маселеге чекит коюп койгулачы. Чекит койгула, териштиргиле, кайсы имуществосы аялына тиешелүү, кайсынысы күйөөсүнө тиешелүү, ушундай маселелерде тез эле чечим чыгарып туруп, точканы коюп, адилеттүү карап туруп, калыс карап туруп адилеттүү чечимди коюп койбойсуңар. Эгер силер чече албасаңар, сотко жибергиле, иштерди тергеп туруп сотко жибергиле, сот точканы коюп койсун. Ушундай силердин эле ишиңер да, мына ушу жергиликтүү эле бийликтин эле. УДНК, областтык УКМКныкы, мисалы прокуратура, областтын соту эле чечип кое турган маселелер ушулар. Урматтуу Садыр, менин атым Жайлабай. Сизге жооп турганга Кудайга чексиз мактоолор болсун. Менин биринчи суроом курултайга 2 жылдан бери чак жаш тилектер 2 өкүл шайлайбыз, жергиликтүү бийлик жөнөтпөйт. Биринчи суроом. Экинчи суроом, элик лицензия берилиптир Чоңайга. Биздин чак жаш тилекте иштеп атканыбыз 4 лицензия ачып иштеп атат да, калганы күнүгө келет, ачабыз депчи. Бизде жер көтөрө албай калдык ошо экология боюнча. Şu ünümdü sizge жеткирейин дедимер да. Болдуму? Да, немелер бар. Курултай боюнча мына бардыгыңыздардын эсиңиздерде болсун, жергиликтүү бийлик таптакыр кеңешпеш керек. Айыл өкмөт, аким деген аралашпаш керек. Жергиликтүү кеңештин төрагасы уюштурат, депутаттары уюштурат элдик жыйынды. Анан эл өзүңөр шайлап туруп жиберишиңер керек. Анан 2 өкүл шайласак жибербей коюп атат деп, ким жибербей коюп атат? Эмнеге шайлатпай коюп атабы? Жок, шайлап өткөргөндөн кийин жергиликтүү бийлик соттолду деген чечим чыгарып, билбейм кандай. Соттолгондор болсо анда болбойт. Эми закон бар, соттолгондор. Бири соттолгон эмес имиш. Бири эми кичине эле соттолуп турбу? Биринчиси соттолуп туруп, экинчиси кичине эле соттолуп турбу? Болбойт андай. Анан эл мына элге биз силерге бийликти элге өзүңөргө берип атабыз да, колуңарга. Мына курултайга эркин шайлоо. Акимди, айыл өкмөттү катыштырбай атабыз. Мен муну өзүм көзүмөн деп атам. Мына уюштуруучунун башкы ор вопростордун башында турган мына Азамат мырза көзөмөлгө алат, баарыбыз көзөмөлгө алабыз. Эмне үчүн дегенде айыл өкмөт, акимдер баягы бакырчактар бар го, менин бир уурулук иштеримди же туура иштеримди айтып ийбесин деп жибербей коюшу мүмкүн деп ойлогом мен азыр. Экөөнү көрсө баягы соттолгон экен, ал соттолгондор болбойт. Мындан ары деле ошондой болбойт. Барсын жибергиле, силер жиберген кишилер барсын курултайда сүйлөсүн. Шайлоо боюнча да ошондой. Мына жогорку кеңешке шайлоону кылдык, өзүңөргө эркин шайлоо бердик, өзүңөр шайладыңар, кишилериңерди жибердиңер. Эми мындан ары да ошондой болот. Жергиликтүү бийлик кийлигишпейт, мугалимдер, врачтар аралашпайт. Эмне үчүн дегенде силерге түздөн түз өкүлүңөрдү өзүңөр жибергиле деп, мына силердин округтан 3 депутатка, 2 эркек, 1 аялга орун берип атабыз. 90 депутатты ошо 30 округтан республика боюнча. Биз дагы ушуга көнө эле мындай акчага сатылбаганга, тааныш билишти кылып шайлабаганга, мындай иштей турган, жаш, мындай энергичный, грамотный адамдарды жөнөткүлө да шайлоого. Анан акчага сатылып шайласаңар, анда кебетебиз баягы илгерки 30 жыл мурунку кебетеге түшүп калабыз кайра. Мындан кийин ошо бири-бириңерди контролдоп, акчага сатылбагыдай кылып, кеңешип баарындай талкуу кылып, анан баланчаны шайласа жакшы депутат болуп берет. Бизге керектүү мыйзамдарды жазып берет. Өсчү бала деп туруп, ошондой өсчү балаларды шайлагыла да. Тууган урук деп эле шайлап ийесиңер, ой ошо өзүбүздүн бала, өзүбүздүн айыл деп. Ал барып алып каяктагы бир гайлер менен урушуп 300 сомдук маселени көтөрүп жүрөт жогорку кеңеште. 3 миллиарддык, 3 триллиондук маселелерди көтөрүш керек. Мамлекеттик деңгээлдеги масштабтагы маселелерди көтөрүш керек. Айылдын, райондун эле маселеси эмес да. Эми райондун маселеси керек. Аны эми ушу акимдер менен, губернаторлор менен көтөрсө болот. А жогорку кеңештин депутаты деген бул республикалык деңгээлдеги маселелерди көтөрүш керек. Баягы Чоңалай районундагы жалпы Чоңалай эли мал менен жана картошка менен гана эме кылат. Жанагындай дыйканчылык кылат, тиричилик кылат. Анан ушул жанагы сайыз мезгилинде жолдун алыстыгынан жолубуз 350-320 километрден бошко каттайбыз.
Ошондо бизде бардыгыбызда совхоздордун перевалочный базалары бар эле да. Ошо Ошто перевалочный базалар бар эле. Ошо перевалочный базага ушул жердеги чоң айлыктар малыны, картошкасын алып барып алып туруп, эми алыскы жерден түнү жөнөйт ошол жерге барып туруп, бир аз тыныгып алып туруп, анан кийин эртеси базарга койгонго ыңгайлуу шартыбыз бар эле. Анан ошол боюнча кабарыңыз эле болсо керек, баягы Пик Лениндин Чагыртыңыздарчы. Ушул киши жана Кашкар суу базасыны мурдагы совхоздун директору маркум болуп кетти, экөө ушташып кетип эле ошол перевалочный базаны тартып алган. Акча деле төлөбөй, бардык ушулар бардык калпай турбай, урушуп кетип эле тартып алган. Андан кийин машинасы менен тартып алган. Эми ошол мезгилде ошо Сайыш тарап жанагындай тартипсиз мезгилде ошондуктур да күч келгени тартып алат эле, ошентип тартып алган. Ошентип ал жерде дагы анан кийин Чоңалай базасында жалпы экөө биригип бир жерде турат 2 гектардай жер. Ошол жерге Чоңалайлыктар алып барып алып туруп, мал кармын кармап бир аз тыныктырып, анан сатат элек да. Азыркы мезгилде бир Чоңалайчы манекей эгерде калп болсо мына өздөрүнөн деле сурашсаң, бир адам дагы бир баш малыны алып барып сата албайт. Себеби бул жактарга жанагы алып барып ошол жерге 1-2 күн кармап тураткан бир ыңгай жок да. Себеби бул жактан барып ичи табышы барып, чычкак болуп калган уй, семиз үй деле бекөр болуп калат экен да, ал жактан соодагер албай калат дагы. Ошол жердеги Оштогу тегерегиде турган жанагы алып сатарлар алып алып, ошолордун жанагы жагдайлуу кашарлары бар экен. Жалпы эле шаарларда ушундай сатымдын кожоюп. Ушуга өтө көңүл мен айыл чарба адис катары айтып. Анан ошолор алып алат дагы. Ошол жерде жанагы кашарларга бир аз тыныктырып, жанагы видиге чыгарат дагы, ошол жанагы этти качан кымбатташын ошолор шарттап жатат. Эми бардыгы дебейм, ушундай деңгээлде Кыргызстан башын өткөрүп атат да. Ошондуктан мен айтарым, ошол жанагы берилип кеткен жана перевалочный базаларыбызды бизге кайтарып бериңиздер. Эгерде кайтарып берилбесе, ошол Ош же Кара сууга бизге ыңгайлуу 50 сотук эле жер сурайбыз. Баягы айыл чарба багытындагы жер болбосо дагы, ошол 50 сотук жерге биз мал карыбызды алып барып алып туруп, бир пресс жалынат экен. Алып барып алып 1-2 күн малыбызды кармап турсак, жанагы өзүнүн видиге чыгып түшөт. Болду, түшүнүктүү. Болду, түшүнүктүү болду. Көп айтпаган сөздү. Мен кыска эле жакшы да. Мен түшүндүм уже сиздин жарым сөзүңүздөн. Губернатор менен министрлик силер уюштургула, мына Алай Чоңалай элдиги үчүн Ошко жакын жерде бар. Малын алып барып, анан 1-2 күн мурун алып барып коюп, же бир жума кармап, кийинки жумада сата тургандай кылып коюп, бир жер бөлгүлөө дагы, жер алып экөө уюштурсаң, тыйынын мен бөлүп берейин, ошо кармап, мал кармап тура турган жерге. Түшүндүңбү, ушундай түшүндүңбү? Болду, бул ишиңиз бүтөт анда болду. Мага сметасын эме кылып туруп айтасыңар мага. Жарайт. Анткени мал чарбачылыгы менен жан баккан элге ошондой шарттар түзүп беришиңиз керек. Түзүп беришиңиз керек. Саламатсызбы, Садыр Нургожаевич, хуш келипсиз. Тилебалдуу Айдарбек, Чоңалай району. Биз үй бүлөбүз менен 18 январь күнү автокырсыкка кабылдык Токтогул районунда. Бул жерде мен байкаган нерсемди ушул биздин табырыбызда бар экенин көрдүк. Бизден кийинкилер көрбөсө, ушул мыйзамдарды бир калыбына келтирсе, Чоңалай району эмес, жалпы Кыргызстанда ушул нерсе тартипке кетсе деген ойдо сизге кайрылып жатам, кат менен кайрылсам деле сизге жетпек. Ошол жолдогу жылкылардын көзөмөл болбогону, ошол малдын ээлеринин ошол малы өлсө, баягы автокырсык болгон жерде адамдар больницага кеткен учурда малын алып кетет экен. Бул жерде ушундай сезим болду. Биздин өлкөдө ушул адамдын өмүрүнөн малдын жаны кымбаттай эле сезилди да. Бизге мисалы үчүн эч кимиси келбеди. Биз адамдын жаны менен алышып, ошонун жанын сактап калалы деп чуркап жүрсөк, малдарын алып кетип атат да. Каршы тикелеги машиналарда жылкыны урган. Алар сразу айтты: "Аке, кетип калыңыз, бул жерден жылкынын ээси табылбайт. Табылса дагы чарап көрбөйт буларды." Алар кетип калышты, бирок 2 күндөн кийин ушудан пайдаланып ыраазычылык айтып коюшум керек, Токтогул жигиттин Оперзан Улан деген жигит таап берди. Ошол адамдар 2 жылкысыны адалдап, пулдап, ошол эме кылган. Биринчисини мен өзүм ошол кимге болсо да зыян болбосун деп муздап адалдап берип кеттим. Эми мен эмне айткым келип атат? Ошо Кыргызстанда ушул мыйзам бар экен, автокырсык деген мал менен болгон болсо, малдын ээси түнөлүү деген бир чала мыйзам бар экен, сотко жетпей шаршап калат экен да. Ушул мыйзамдарды калыбына келтиришибиз керек да. Анан мен мисалы үчүн Россиядан машина айдап келип жүргөм, Россиядан келе жатсам, лед фаралар, кышында жазгы дөңгөлөк менен жүргөндөр,
Анан трассаларыбызда бүт мал жүрөт да, биздерге качан тартып болот деген ким күтүп атабыз, мезгил келип жетти да. 500 миллион сомдук машиналар жабылып калышат, адамдын ден соолугу жогулуп калат, адамдар өлүп жатат. Ушунчалык автокырсык көп болот экен мал жактан ошол территория, шаарлар территорияда. 3 күндүн ичинде 3 катталды да, көп кол шиктеп кетип атышат. Адамдар штрафстанциясына кирсек, 30% машина ошол мал жабдыктан гырткыдан чыгып атышат да. Ошон үчүн ушул мыйзамдарды жан берип койсоң. Хорошо, мен тапшырма берем. Анан дагы ушул 15-нде 30 алып ошол келинчегим 3 айдан бери Оралда Бишкекте жатып атат. Токтогулга барам. Мен ал жерде жалгызмын, ал жакта баары жергиликтүүлөр. Ошол мыйзамдын чечим чыгышынан мен мисалы күмөнүм бар да, кимге кайрылам? Жардамыңыздар керек да. Министрдин орун басары. Мал жабдык боюнча бөлүү бар, күркүсүн чыгарып коет, баардыгына ушундай иштерди жүргүзүп атабыз. Малдар күркүсүн болгондо мойнуна жана патрожактерден коюлгула, шиттерден коюлгула деп. Бирок баары эле кыла бербейт экен. Элдер кылып атат, бирок кээ бирдер кылбай болот. Ошол эмесин анан жетпей жолго сөзүнө караңгы көп чыгат экен. Ошол маселе бар. Ал боюнча иш алып атабыз. Толуккандуу туристтердин Азыр чогулуштан кийин кабыл алып, дагы бир маселесин суранып атпайбы, ошону кылып жардам берип коебуз. Азыр кабыл. Üçüncü mikrofon. Assalamu alaikum. Hürmetli hocam. Yarın 3. yol körgönmekte konuşalım bizde. Bağlaştırmada konuşalım. Ben hazır birinci yerini koymayın, bu açıyı kötürüp gelgeminde. Yemi kötürmeyin de kaldım. Den solum del olma kaldı da açı. Birinci özümü koymayın. 30 yıl burunlu bir işime katıp tutkan dersene, şu gerdeşlerimin altında açışka tura kelip kaldı. Hürmetli. Sakın Nur Hocaevich, siz bu boyunca bilesiz, öküz barılaşkanbız. Al mezgilde sık jakta жүргөнсүз, telefon arkылуу байланыштырганбыз. Биздин көчөгө тиетеген эми тийги деп ойлонсо болот. Бирок акыркы күндөрү мен мына элге алтыга кирип калдым. Ден соолугум начарлап, Россияда дарыланып келдим. Бирок ошо Россияда келе жатканда анда да келбейт эле, мага кайтыш болуп айыргастан келгенине, ошо киргенде сизге жологондо тур аракет болуп жатканда, как раз баягы сиз оңго делегатка баягы оңдо кеткенсиз иш сапар менен. Сентябрдын 25 эле. Бул деген эме жазышууну жарылып айтайын. Мен ушу айткым келди өзүмдүн жердештеримдин астында. Буга чейин канчалаган кайрылып көрдүм, бирок жыйынтык чыкпагандан кийин баягы мезгилинде өзүм ошол 30 жашында 1999 жылы 25 январь күнү ушул Дарокко Жекенди айылынан келген окуучулар үстү ачык баягындай машина менен кетип жатып Швед дарыясына түндө кулап түшөт. Артына мен өзүнүн унаа менен барып 28 адамды 2,5 саат могу жерде суу кечип калп сүйлөдүм олар айтсын. Судан мен алып чыккан, 2 өлүм болгон. Ошо жерде мына ишенбесеңиз, азыр ошо мен алып чыккан, сактап чыккан азыр районубуздун зам акимы Жунусович турат. Подождите, эркек. Бирок ошо мезгилде баягы Муса Тараев менен биздин аким ушул ишти сыртка чыгаруу аракетинде мен ыраазымын райондук депутаттар. Шуну бир мамлекеттик сыйлыкка көрсөтөлү. Ушундай болуп, уже кетти бунун здоровьясы. Ден соолугу. Кетти, ошо жерде эле айткан. Ошо менен андан кийин алар көрсөткөндөн кийин жаап койду, ошол мен калдым, ал мезгилде 30 жашта экенмин, андай сезген жокмун. Көрүңүздөр. Мен ушуну аягына чыгарып алайынчы. Эми сиз менен жолугана албайм деп көзүм жетпей калды, ачык эле күндөрчү. Ооба. Кыска айтпайсызбы? Эми мамлекет тарабынан ушуга биз дагы көз болду, алдыда кереги жок. Мен сизге жекече жолугам деп туруп, канча каттарды жаздым, канча Бурган сууда өзүңүзгө жолугуп туруп ошол жерде да айттым. Бирок сиздин ишиңиз өтө көп. Билем, унутасыз. Ар бир адам эстей албайсыз. Мына Чолпонбайды дагы бир эстеп коюңузчу. Мына кат, мына. Сизге 25 декабрда былтыркы жылы жазылган кат мынау. Ушул кайра келди, Бостанов дегенде. Кыскача. Ал бурундай болбойт экен. Мына эми эмне кылайын? Мен бөйрөктөн операция болгом. Экинчи группада инвалид болуп калдым. 7 балам бар, неберелерим бар. Мен
Лечение алғанда чейин менің туғандарым тақшып бүттү. Достарым тақшып бүттү. Ошо мен лечениеме кеткен расходторум. Мен сизге кайрылгам, есиңизде болсо керек. Сизге өзүңүзгө кайрылып байгылашкан. Бирок ушунчалык чыдап жүрдүм эле бүгүн жарылбайт сизге. Буга чейин элдин көйгөйүнү чечип жүрсөм, азыр өзүмдүн ден соолугумду оңдой эле кыйналып жатат. Мен Татарстанда барып 3 жыл ошол жерде врачтын көзүн алдырып алдым мен. Асқат, қатын алып қойшы дейін, қатын. Маған алып келіп бересің. Ошо Асқатқа мен бергенмін. Болды, түсінікті. Қазір алып қой. Шу жерде мені жердештерімдің астын өте мен қойып сұралам. Қабыл алуға бересіз. Мақұл. Ахмат, 4-ші микрофон. Сабынның өте, мен аузым қамсалған деймін жаңа. Шосыңызға келіп қалып, сізден жадам сұрапсам, нұма бар үлбе. Мен жадам берет ғанамда шо таңын нарағыдай салға шосыңыз болып қалып, шо жадам берет. Шүмбәдім, қайсерде, шүл жерде үй? Қарауып тұрған. Неге сұнос болып? Үй салып жеріңіз сұнос болып қалып отағы? Жаңынан тұтқан там. Неге? Урмансыздыгы биз былтыр сноско кирип калган объектилерди аныктап иш алып барганбыз. Ошондо бул эжекенин жанын салып аткан үй 60 сантиметр кирип калган. Биз ошондо сразу айтканбыз, эжеке үйүңүздү куруп бүтүрүп алыңыз, эч кандай тоскоолдук болбойт. Биз тротуарды буюрса проектин даярдап атабыз. Жолдун жээгинде беле. Жолдун жээгинде. Бирок мишайт этпейби тротуар? Мишайт этпейт, тротуардын артында калтырып коюп жашай бериңиз анда. 60 сантиметр болса, мишайт этпесе тийбей калат болду. Эми, урматтуу туугандар, мындай кылалы, мына 2,5 саат болду. Эгерде мен азыр чоң алайга кечиресиздер, алайга кечирип калсам, аякта да кармалып калабыз, андан ары карай ошко тигүүчү уча албай калат. Ошондуктан азыр мындай кылалы. Мага уруксат берсеңиздер, мен бара берейин. Азыр микрофонго чыгып, сөзүн айта албай калгандарга, үлгүрбөй калгандарга. Бул жерге азыр аким бери чыгыңыз, бүт райондун жетекчилери чыккыла да отургула. Ар бирөөнүн сөзүн угасыңар. Кат-кабар болсо аласыңар, чогултуп туруп, кечинде мага жеткирип айтып бересиңер. Түшүндүңөр? А биз алайга барчыларга азыр уруксат берсеңиздер, биз бара берели кийинки иштерибизге. Мен бул бойдон эле келбей койбойм, дагы келем, Кудай буйрса аманчылык болсо, кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.